Анкара шаарында Түрксой түрк дүйнөсүнүн алтын көпүрөсү темасындагы мыкты дил баяндар сынагынын жана түрк дүйнөсүнүн жаш сүрөтчүлөрүнүн эл аралык сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи болду. Бул уюмдун түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына карата уюштурулуп, Түрксойго мүчө өлкөлөрдүн орто мектептеринин окуучулары катышты. Бұл дилбаянга жалпы эле түрк дүйнөсүнөн 50 миңге жакын окуучулар катышты. Ошонун ичинде Кыргызстандан дагы аябай активдүү катышты. Кыргызстандан 3 окуучу ушул 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду ээлеп алды. Ошол эле учурда биз жаш сүрөтчүлөрдүн арасында конкурсту уюштурдук. Бул түрк дүйнөсү жаш сүрөтчүлөрдүн көзү менен деген. Bizde men байкаганым ушунчалык bir биздин окуучуларыбыз, жаш сүрөтчүлөрүбүз өздөрүнүн жан дүйнөсүнөн, өздөрүнүн көкүрөгүндөгү, өздөрүнүн жүрөгүндө болгон ушундай bir ойлорду, пикирлерди жазып турда, мен чындыгын айтканда мындай күткөн эмес элем. Ошолчалык өзүнүн тарыхын, тилин, маданиятын сыйлаган ушунчалык bir ага күйгөн жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн dil bayanlarını oku alıp ve çındığındakinde толкунданdım. Сынакка жалпысынан 50 миңге жакын эссе авторлары жана жаш сүрөтчүлөр катышып, ар бир өлкөдөн жаш категориясы боюнча жеңүүчүлөр тандалды. Алдыңкы орундарды ээлегендерге дипломдор жана баалуу белектер ыйгарылды. Ошол Түрксой уюштурган эссе жазуу жарышында мен 1-чи орунду алгам. Ошол Түрксойдун уюштуруучуларына терең ыраазим этем. Анткени бизди деген ушул түрк элдерин ушул Түрксой штабына биз баарыбыздын башыбызды бириктирип турат. Ушу Түрксой аркылуу мен Турцияны көрүп турам. Анкаранын кооздугу, элинин меймандостугу мага абдан жакты. Ошондой эле эл аралык Түрксой уюму жалпы түрк дүйнөсүнөн келген жеңүүчүлөргө Анкара, Стамбулдун тарыхый, маданий жерлерине 3 күндүк саякат уюштурду. Айжамал Олжобай кызы, Аруке Амирдинова, Ала Тоо 24.